дегендей бул норматын кыскысын атын урган бакубаттуу өмөттү бактылуу сөөлөттүн арттуу барктуу арылып берсин жаратканын ар бириңерге балдардын рахатында небере чөбөрөнүн жакшылыктарында бар болуп аманчылыкта боло бермек. Урматтуу классташтар, мына буюрса биздин элибиздин тоюбуз жакшынакай көңүлдүү, аябай шаңдуу өтүп атат. Эми буюрса бир 3 саат деп калып атат, ошо 3 саатты жакшы өткөрүп коелу. Эми мен баарын айта бербей жана Рахи айтып кетпеди, жакшынакай бир Рахи айтып кетти го, мен 70 жылдык тойду өткөрөм депчи. Мен сиздерге каалайт элем, ушу 70 жылга бир 3 жыл айын чыгат экенбиз, буюрсачы. Ошондо бир мына азыр эми кайреме кылбаш 70 жылдыкта кимге чыксаңар, чыкырга барабыз классташтардын депчи. Ушу жакшы идея экен, 70 жыл өткөрүп койсо болот да. Эми 60 жылда болсо өткөргөнбүз. Анан кийин менен 70 жылга 70 жылдыкты чыкыра турган болсо мына классташтар баарыбыз барабыз. Атын айтып чыкырыйсыздар, барабыз. Каякта өткөрсөңөр, Бишкек болобу, Нарын болобу? Бишкек менен Нарын болот да, башка жакка өткөрсөңөр бара албай калышты. Ыраак жактанчы анан ошондо бул өткөрөлө буюрса ошол. Анан жакында болот да. Анан эми биз 70 жыл деп жүрүп, 60 жыл деп жүрөбүз да 10 жыл өтөт экен. Анда эми болуп калат. Анан буюрса жана идея ырашык болуш керек. 60 жыл кимди кимдирамды. Жакшы идея айтты, мен да ошого кошулам ошо. 70 жаш болсо, 70 жашка чыкырыңыздар, барабыз мадалеч. Келиңиздер эми урматтуу классташтар. Мына буюрса жакшынакай 50 жылдык торкоолун той деп коет, торкоолду кечебизди өткөрүп алып атат жакшынакайчы. Мына баарыңыздарга ден соолук каалайм. Биринчи кезекте ден соолуктуу бололу, оорубайлы, ушундай жалпанып эсен жайып жүрөлү, бай-байбиче бололу, кол кармаш жүрө берели. Кудайга жаш берсе ошонго баралы эми. Мына ден соолук карайлы, азыр кезде ден соолук эле да. Ден соолук карап, ушундай жакшынакай тилекте жүрө берели. Аман бололу, бар бололу, жакшынакай. Аманчылыкта жолугуп туралы. Урматтуу классташтар. Улап түргүлө деп атат, уганы деп атат. Урматтуу классташтар, бүгүнкү ушул күнүбүзгө чоң рахмат. Ушундай күндөр көп болсун. Ар дайым эле ушундай күндөрдө жолугушуп жүрө берелик. Баарыңардын тиги жаманакты мага берип койгонуңар үчүн чоң рахмат. Кудайга шүгүр ушул күндө аман эсен бололу. Ушундай күндөрдү жолугушуп бир Кудайдын бир күнү бар, миң күнгө бербес дегенде ошол күн ушул болуп атат. Ошол күндөр көп болсун. Чоң рахмат, келиңиздер жеке. Урматтуу классташтар, бүгүн аябай жакшы күн болуп атат кечээден бери. Тойду тойлоп атабыз. Баарыңар бала чакаңар менен аман болгула, ден соолукта болгула, оорубагыла. Жолукканда жакшынакай сүйлөшүп, учурашып туралы. Ошол эле да тиричиликтө. Бир чөмү чай ичип туралы, колдон келсе аман болгула. Классташтар аябай чоң тойлогондор сонун экен чын эле. Аябай жакшы болуп атат. Анан баарыңарга ден соолук каалайм. Ден соолук эле болсун, ден соолук болсо балдардын жакшылыгын көрөбүз. Өзүбүз чай ичебиз дегендей аман болгула, жолугуп туралы эми анан. Чет мамлекетте жашаган жокпуз го, нарында жашап атабыз. Кутмандуу кушулап кетиңиздер менен урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин ээлери, майрам ээлери, 50 жылдык классташтар, мынакей ушул күнгө жолуп турган Аллахыма миң мертебе шүгүрлөрдү келтирели. Мынакей 50 жыл бул 4 саат айтканга оңой болгону менен бул канчалаган убакытты ичине камтыды. Башкача айтканда, баягы кыргыз элинде 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, бул 50 жыл бул кылымдын жарымы болуп калат. Ошондуктан бир данышман сураган экен акылмандан. Ушул жашоодо бактылуу адам ким деген экен. Анда акылман айткан экен: өткөн күнгө эстеп кайгырбаган, эртеңки күндө коркпогон, бүгүнкү күнгө ыраазы болуп жашаган адам бактылуу адам. Анткени ушул эртеңки күнгө жаныбыз аманат деген экен. Ушул жаныңыздар баарыңыздардын ден соолукта болуңуздар. Баарыңыздар үй бүлөңүздөр менен бакубат жашоодо жашаңыздар.
мынакей мындан 50 жыл мурун бардыңыздар мектеп уясынан чыгып секелеп уламыздар болсоңуздар. Андан бери 50 жыл далай сууну кечтик. Жашоодо турмуштун ачуусу да таттуусу да болду, кызыгы дагы ачуусу да болду дегендей. Мынакей бүгүнкү күнү баарыбыздын чачыбыз агарып, карылыкка баш ийип, пайгамбар жашынан өтүп турган мезгилибизде чындыгында эле бул 50 жылдык жолугушуу эң бир жакшы кубанычтуу жолугушуулардын бири болду. Бардыңыздар, ден соолукта, аманчылыкта болуңуздар, түндүгүңүздөр кеңейип, уучуңуздар узарып, бала чакаңыздардын, небереңиздердин, чөбүрөңүздөрдүн деги эле жашоодогу жакшы адамдардын кучагында болуңуздар. Өлкөбүз өнүгүп өссүн, ушул өнүккөн өлкөдө жашап, бардыңыздар кылым катта жашаңыздар. Дагы бир жолу бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Сиз радиода иштедиңиз белесизби? Ошондой ошол. Негизи мугалимдер 15 мүнөт калымсынбайт, 45 мүнөт сүйлөп алып. Сизден сабак берет ана менин жолдошум. Сизге көп Мен эми кыска эле сүйлөйм. Урматтуу классташтар, сапарыбыз карып баратат. 2 күндөн бери жакшы майрамдап чардадык. Ушуну Кудай кут кылсын. Баарыбыз бактылуу, дөөлөттүү карылыкка жетели, бакубат жашоодо жашайлы. Аны үчүн эмне кылыш керек? Ден соолукта болуш керек. Ден соолук болсо бар болот. Ден соолук жок болсо эчтекени көрбөйбүз. Ошон үчүн 3 жылдан кийин 70ке чыгат экенбиз. Ошо 70 жылдык тоюбузга ким биринчи чакырса 70ке чыгып баарыбыз барабыз. Баарыбызды чакыргыла. Анткени көп эле тойлорду көрүп жүрөбүз, 70 жылдык тойлорду. Классташтар дагы келет, курсташтар келет, тең туштар келет. Ошон үчүн 70 жылдык тойлорубузга колубуздан келишинче чакырып тойлойлу. Анан эми баарыңыздар азыр мынакей Кыргыздын кетпегени тамак эт тарткан, эт тартылып атат. Эми Бишкекке кетчүлөр аман эсен жеткилер. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Биз болсо биякта калгандар аман эсен бололу. Жакшы жеттиңиздер. Бөөдө кыстан сырткар, Анан кийин мындай күндөр көп болсун. Баарыңарга мындай жакшы жол каалайм. Сапарыңар жакшы болсун. Кымбаттуу классташтар. Биз азыр кетти элекпиз. Бул жөн эле манап кабырга, мындан кийин эт бар. Шашпай туруңуздар. Андан кийин айтарым ушул биздин 50 жылдык тоюбуз баарыбызга кут болсун. Кымбаттуу классташтар. Анан мен айтат элем жана жолдо максат тамак алып айтып атпайбы? Аябай ынтымактуу экенсиңер деп. Бул ынтымак менин оюмча биз Алмаз бригадасында калганда могорээки 18 бала кыздар Закавказияга бардык, Батыр шаарларга бардык. Бул жерден эмнеген уруш талаш чөп чаап антип жыйнап жүрүп, ошондон иштеп жүрүп бир топ ынтымак түзүп кеткен да арабыздачы. Андан кийин Фрунзеге бардык. Фрунзеден ушул Майдакүл, мына Майдакүл турат, баарыбызды уюштурчу. Тияка бияка бирөөнүн туулган күнүндө анан арган майрамдар бойлуу ошолорго алып барып такай Майдакүл эң биринчи кийдеп эле андан кийин калып калды кичине. Анан эми кайра биздин классташтар жана айтылып аткан баары кайра бул 50 жылдыкты уюштуруп атат. Рахмат. Негизи Майдакүлдө башынан бир нерсе бар болчу да, мына уюштуруп жүрчү көп убактарда. Майдакүл. Кечөөнкү эскерүү жөнүндө мен бир бүгүн эскерүү айтып кетейин дедим да Такан агай жөнүндө. Бул жерде классташтарым билбейм канча болсу агайлар менен бир мындай өзүнчө өз ара сыйлашканмын. Мен бирок бир мындай бир Такан агай менен бир жакшы эме болуп калганда Калып экөөбүз, Сатар экөөбүз Фрунзе заводун иштеп жүргөндө тоодан айтып ийиптир, агрото чөп чаап жыйнап койсун деп атамдар. Анан отпусканы алып келип чөптү жыйнап атсам, балдар айтты, ушунча эртең топ болот деп. Анан топко барып эле 1-2 саат ойноп келип атып эле столовойдун жанына жетсем эле Такан агай столовойдон чыгып кетип. Анан мен бияк өзүндө болчу, анан кой барып учурашайын деп барып учураштым агай менен. Ден соолугун сурап, эмнегедир эле ошол агайга бир суш кургунда анан агай сыйлап койсоң болобу дедим. Анан сен эмне кылып деди. Анан эми жөн эле мындай бияка столовойго кирбейм десем, жок. Алып чык, тияк алып чыкпайсың деп. Анан эмне алып чыгайын десем, зоңмора деди. Макул деп нөсейсем бир көтөрүп, стаканды унутпа деп анан бир стаканды алып алдым. Анан каяка барабыз десем, деди Жамалбек агайдын үйүнүн жанында суун жейин деди. Анан экөөбүз бардык. Баягы зоңмора түгөнгүчө иштик, анан экөөбүзгө эч нерсе болбой калбады.
Ана агайым айтты, мен тыйын берейин, сен жеңеге барып бирди алып келе калды. Ана агайым менде акча бар, өзүм алып келип кайра жүрүп барып бирди алып келдим. Анан экөөбүз ортолоп калган кезде эле агайым ушундай деле чечилчү эмес да раматлык. Анан аябай чечилди да ушинтип айтты. Мен сага батамды да берейин. Мен сен момундай сыйчыл экениңди билсем, мектептен сага 2 дагы 3 да коймок эмесмин. 4 гана коюп жүрмөк экен Курманбек деп. Ошол агай, атаган агай ыраазы болду да. Анан мен деди, жанагы жума тиги кимдин? Мади агайдын токтоонуна 5 койбой кыйнап туруп койгон. Анан төрттөрдү ушуну аран койчумун, үйгө да келчү, мектептен да жалдырачу, койбой атып койчу элем дейт. Бирок ошонун бар азыр тигил өйүштөн көрсө, бул өйүштө салам берип басып келбейт сен сыяктуу болуп. Сен ушундай башкача бала экенсиң, мен сага ыраазымын деп, ошо менен үстүн көчөмүн экөөсү айшыны колтуктап алып үйүнө чейин алып бардым. Анан батасын берген. Анан ошондо мен баягы стакандын түбүнөн кичине асыраак калтырып койгон окшойт, акчичи. Мана кийин ыр жазып коюп атсам, ошондон бир тел асы. Көбүрөөк калтырганда мен азыр ыр жазып акын болмок окшойм да, мындай карасам. Анан тамашачы ошентип анан кээде ойлоп калам, ушу агайымдан мага бир эме түшкөн го деп. Ошол эме. Я. Эми бала кезде билбейсиң да анычы, эч нерсени. Ошол эме. Эртеден бери жакшы каалоо тилектер айтылды, кымбаттуу классташтар. Аллах таалам баарыңыздарга үй бүлөңүздөр менен, балдарыңар менен, кыздар, небелериңер менен ден соолуңарга, өмүрлөрүңөргө, жашоолоруңардын берекесин берсин. Ар бириңер могу карчарбада айтканда, ушул пенсияда жүрүп атканда берекелүү кылсын. Аман эсен, эми сапар карап баратат өтөсүң, бүгүн буюрса шашпагыла, атайын келгенден кийин анан аман эсен үйлөрүңөргө жетип алууну насип кылсын Аллах таалам. Бар бололук, анан жанагы сунуштар болсо, баягыдай эле жалпы жамаат менен чечилип калаттарым бар, сунуштар болсо кире берет. Ошол. Тиги Үсекемди ырдап кетти. Көп жылдан бери сүйүү жөнүндө ырдабай жүргөн, бир сүйүү жөнүндө ырдап коеюн эми. Кашка булат болуп ысып кетсем, айдарым ай кел болосуң, жел болосуң. Кетип тартсам, карайсың сен тамга болуп. Бакка кирсем, карайсың сен алма болуп. Комузда алсам, гүл болуп көктө койдо. Булбул болуп, сайрайсың талга конуп, талга конуп. Суну көрсөм, акын өлтүрүшар болосуң. Дайым жоктон жаралып сен бар болосуң. Бар болуп жүрөсүң сен бирок айтсам. Качан мага өмүрлүккө жар болосуң. Качан мага өмүрлүккө жар болосуң деп дейт.